Алейкум, урматтуу кыргызстандык кыргыз туугандар, дагы эле кытайлык кыргыз уулуңар Арзыбектен силерге ысык салам. Негизи бүгүнкү силерге болгон чыгарган видео болсо, ушул Кыргызстандан мени колдоп кубаттап келген Майрам эжемдин жумуштарын бүтүрүп, заказдарын алып эми жолго салып атабыз. Узатып мына карасаңар, 2026 жыл. Быйыл өзүңүздөр деле билесиздер, жылкы жылында негизи силердин болсун, мейли бүтүн кыргыз элимдин, же болбосо Майрам эжемдин сиздин дагы жумуштарыңыз ошол жылкынын жоргосундай жана ошондой күлүгүндөй аябай сонун жакшылыктар, жумуштарыңызга ийгилик болсун эже. Анан туугандар, дагы эле айтарым, бул жерде дагы бир сонун жумуш эсиме келип калды. Бул колумдакыны көрсөңүздөр, жөнөкөй эле торт да. Мына карасаңар, Кыргыз оймосу бар. Кытайдын өзүндө ушул кыргыз оймосу бар торту жеп жүрөбүз да. Ойлосоңор, эми буну көргөндө кайсыл маселе эсиңерге келип атат? Мага келген маселе болсо эмне дейсиңер? Клуковус дейсиңерби? Кыргызстанда бир торт саткан, ушундай болко, кофе саткан магазин бар экен. Анын аты да Клуковус экен, орусча. Анан ошол торт жегеле кирсеңер дагы, ошол Кытайда кыдай бир оюусу бар торту алмак тургай, кыргыз тилиңер жакшы сүйлөй албай атасыңар да, негизи Клуковуска кирип алыпчы. Андан башка деле менин оюм эми, ал башка деле маселе жок. Мен айтмакчы болгонум ушу Кыргызстанда мейли сизге окшош, башкаларга окшош көптөгөн бизнесмендер бар да негизи. Ошо мен ушул сөз тууралуу бирке айтайын деп айта албай жүргөмүн. Бүгүн айткым келип калды. Ошол эмнеге бүтүн Кыргызстанды дүңгүрөтүп, бир жигит кирип кыргызча сүйлөп койгонуна сотко берип, ошондой даражадагы бир торт дүкөндү, болко дүкөн болсун, кофе дүкөн болсун, эмне үчүн кыргыздар ача албайт деген ойго келгенмин да. Бирок эми аны катуу ойлоно берсек дагы эле барып келип иштин акыры жакшы болду эми негизи. Айтарым ошо туугандар. Дагы бир экинчи маселе болсо, анан Майрам эжеме бир аз суроо бергеч кетели. Эже, сиз эми ошол мени YouTube'дан көрүп, Базар Баасы YouTube каналына катталып, анан мен менен сүйлөшүп жүргөлү дагы бир 2-3 ай болду. Анан эми Кытайга келдиңиз, келип көрүшүп, жакшынакай товарларыңызды алдыңыз. Өзүңүздө кандай таасират болуп атат? Негизи нааразычылык болдубу же болбодубу? Жок, урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы? Кытай шаарынан сиздерге чоң салам, Жуу шаарынан. Мен Арзыбектин берүүсүн каналын жаздан бери көрүп келем. Ошо жазда жана 5-6 адам да келип кетпеди, ошону кино көргөндөй көргөм. Рахмат. Башынан баштап аягына чейин. Анан мен өзүм баягы мурун эле ушу соода тармак жакта иштеп, кичине пауза алып токтоп калгам. Азыр эми кайра башынан баштап ошо Арзыбек инимдин колдоосу менен бул жака келдим. Өзүм эле чечим чыгарып, үйдө балдарым да жардам кылды. Баардыгы жардам кылып, ушул жака келип, мен каалаган товарлардын баарын алдым ойдогудай. Ошон үчүн мен айтарым, коркпой эле бул жака келе бергиле. Арзыбек иним менин оюмдагыдай товарларды алып берди. Эгер кичине түшүнбөстүк болуп неметип калса, мен бияка келгенде кандай товар алам деп оюңар кетип калышы мүмкүн да. Бияка маселе кылсаңар, бул сонун кылып түшүндүрүп берет. Мен ойдогудай сонун эле товарларды алдым. Кудай буйруса, дагы келем деген оюм бар. Калган биздин телени көрүп, барсамбы, барбасамбы деп эки ой менен жүргөндөр мага деле чалып суразаңар, мен баардыгын айтып берем силерге. Сонун экен. Ооба. Жалат болбой келе бергиле. Келе бериңиздер. Биздин тилибизди, мисалы, тилибизди биз өзгөртүп бергенбиз да, бир 4-5 тил менен сүйлөп калганбыз. Орусчасы, өзбекчеси дагы бирдекилер болот. Нукура, кыргыз эмеси ушул жакта экен. Мен неметип алып, булардын сүйлөгөн сөзүн көрүп, аябай неме болдум, уялдым, мындайча айтканда. Ошон үчүн мен да үйгө баргандан кийин кыргыз тилин сүйлөй турган болдум. Ошондой неме киргизе турган болдум. Рахмат. Ошол туугандар, эми Кытайга келем дешилер, кыжалат болуп атасыздар да, негизиче. Барсам кандай болор, кандай жумуштар болуп кетер, мен кыйналамбы, кыйналбаймбы деп, эч кандай кыжалат болбой келе бериңиздер туугандар. Ошол Базар Баасы биздин YouTube каналына катталып алып, унутуп калбаңыздар. Эми мана 2025 өтүп 2026 эле кирип келатат туугандар. Баягы жапсам бушабы, көмсөм бушабы дегендин ордуна эми бир сөз бар го, аракет кылса берекет бар дейт. Аракет кылыш керек. Жакшы ниет жарым ырыс дегенден кийин, ниетти дурустап жакшы жумушту кылсак эле, Алла Таала ар кандай адамдын ырыскысын жазып койгон бешенабызгачы. Эми өзүбүзгө туштук ырыскы берет Алла Таалачы. Дагы бир сөзүңдү бөлүп койдум. Дагы бир немени кошумчалап кетейин. Бул Арзыбектин келинчеги Мейисхан да бар. Кээ бир кыз келиндер неметиши мүмкүн да, кантип эркек балага барам деген оюңар кетсе,
мына келинчегим Эйскан мен бүгүн таанышып, мен 2 күндөн бери бул дагы ар жакка апарды. Мына женс, мына аял затына керектүү буюмдарды алсаңар, ушу кыз жардам берет. ооба. Мында кошумча болот. Болот. Кел Мейскан. Сен да сүйлөп кой эми. Экранга сүйлөп чыга койгин. турган кезиң келди. Азыр сен бирдекени унутуп калбадыңбы? Унутуп калдың. Саламатсыздарбы? Мен болсом Арзекин келинчеги болом. Атым Мейскан, Кытайлык. Кыргыз кызыңар болом. Кандай суроолор болсо, Кытайга келсек деп аткан айымдар болсоңор келе берсеңиздер болот. Ар кандай бул тараптан ар кандай өзүңөргө керектүү товарларды биз таап беришке тырышабыз. Ооба. Ойлонбой эле келе бергиле кыздар.